Баткен районунун Соғымент айылында акыркы жылдары дарыядан келген суунун көлөмү азайып, дыйканчылык талаларга жетпей калууда. Мындан улам айылдын эли тоолордун тескей тарабына жасалма мөңгү тоңдуруу аракетин көрүшүүдө. Элеттиктердин айтымында жасалма мөңгү суу тартыштыгын жеңилдетет. Быйыл аянты чоңойду. Былтыр биз 1 эле шланга менен алып келгенбиз, 24 шланга менен алып келгенбиз. Быйыл жакшы, мына 60 шланга алып келип, анан былтыр 1 эле точка кылып тоңдурма кылганбыз. Быйыл азыр бул жерге 3 точка жокор 4 точкага тоңдуруп атабыз. Быйыл Кудай калса жакшы жардам болот деген ниетибиз бар. Тоңуштун уже алды башталып элек калды. Мына көрүп турасыңар, түшкөн суу уже тоңуп баштады. Кудай калса ушу ноябрдын 20-лардан бияка толук эле тоңуп баштайт. Ошо бойдон майда дагы эле тоңойт. Биз бул жерде майда дагы эле суук болот. Ошону майдын ондорунан баштап берип баштаса керек, Кудай каласа. Соғымент айылынын эли жасалма мөңгү тоңдурууну Кыргызстандын башка аймактарынан көрүп үйрөнүп келишкен. 7 километр алыстыктан тоодогу булакты түтүк менен тартып келип, сууну бийиктикке чачыратып туруучу шаймандарды орнотушууда. Элдин айтымында суу канчалык бийиктикке чачырап басым көп болсо, мөңгүнүн көлөмү да чоң болот. Былтыркы жылы биз ашар жол боюнча эме кылып, 300 метрдей эме кылганбыз, казып мөңгүнү уюштурганбыз. Пайдасы тийгендей болду. Быйыл мына азыр 7 километрден эме кылдык. Казып, көмүп даярдап атабыз. Буну төлөп берип атат. Балдардын иштеген эмгек акысынчы. Чукур казып атабыз. Сууду чыгарып туруп, 3 жерден баягында искусственный мөңгүгө турбага усталбагасы кабыл даярдап атабыз. Bir 10 күндөн бери иштеп атабыз. Буюрса 2-3 күндө бүтүп калат деген үмүттөбүз. Элдин жасалма мөңгү тоңдуруп суу маселесин чечүү аракетин жергиликтүү бийлик да колдоп, акчалай жардам көрсөткөн. Айыл башчынын айтымында, эгерде жасалма мөңгү максатына жетип, керектүү өлчөмдө суу келсе, бир эле Соғымент эмес, кошуна айылдын да эли пайдаланса болоорун белгилейт. Элдин демилгеси менен ушул мөңгүнү куруп атабыз. Буга биздин айыл өкмөттөн дагы 200 000 ашык акча жардам берди. Элдин демилгесине кошуп. Натыйжа берет деп ойлойбуз. Климаттын өзгөрүүсүнөн, кургакчылыктан улам суугат мезгилинде суу таңкыстыгы жыл өткөн сайын курчуп келүүдө. Мындан улам Баткен облусунда 15тен ашуун жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруу аракети көрүлүүдө. Миңгүл Койчорова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.